Коронавирус пандемиясы дүйнө жүзү, анын ичинде Кыргызстан үчүн да чоң сыноо болду. Оор кырдаалдан чыгууда мекенден чыган уул кыздары эбегейсиз салым кошушту. Калктын айлуу катмарына тамак аш, акчалай жардам берип, өкмөткө кол кабыш кылып, эркектер менен тең ата элине кызмат кылган айымдар бүгүн Жогорку Кеңештин айым депутаттарынын форумунун төрайымы жана уюштуруучусунун колунан ыраазычылык баракча алышты. Учурда абдан белиңиздерди бекем бууп, ошол элиңиздерге мындай дем күч берип турдуңуздар. Аял элек деп үйдө жатып албай, мына сиздердин жасаган иштериңиздерди бүгүн алдыда бир 10 миңден ашык үй бүлөгө жардам бердиңиздер. Тамак аштан гана эмес, бардык нерседе мына азыр чогулуп алып үй алып берген жатасыздар. Жанагындай медициналык кымбат жабдыктарды, аппаратураларды алдырып келип атасыздар. Бул эң оңой иш эмес. Ошол биздин Жогорку Кеңештин атынан, биздин Жогорку Кеңештин айымдардын атынан, элдин атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чогулгандар алардын командаларына рахмат айткан форумдун уюштуруучусу Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова мамлекет кылсын деп четте карап туруп албай, элдин оорун колдон алгандар мактоого татыктуу экенин баса белгиледи. Ал эми форумдун төрайымы Гүлшат Асылбаева болсо, дал ушундай аялдар турганда вирусту да, кризисти да жеңил жеңебиз деген ишенимин билдирди. Спасибо родителям, которые таких женщин вообще воспитали. Спасибо вашей семье, которая вас... Эңириде сиздердей аялдарды тарбиялаган ата-энеңерге колдоо көрсөткөн үй бүлөңөргө рахмат айткым келет. Вирус күч алып жаткан учурда кайрымдуулук кылуу сиздердин идеяңыздар болгонун жакшы билем. Бирок жакындарыңыздардын колдоосуз ишке ашмак эмес. Ден соолугуңуздарды тобокелге салып, биринчилерден болуп жардам берүү кампаниясын баштаганыңар чоң сыйга татыйт. Баарыбыз бирөөдөн бир нерсе талап кылып же күтүп көнүп калган заманда силердин жардамыңар мени абдан таңдантты. Кылган жардамыңар эселеп кайтып келсин деген каалоосун айткан Гүлшат Асылбаеванын колунан ардак грамота алгандардын бири Чики брендтин негиздөөчүсү коомдук ишмер Чынара Мамажакыпова. Жеке ишкер Бишкек гана эмес, региондордогу муктаж адамдарга гуманитардык жардам берип, көпчүлүк үйдөн чыкпай отурганда илдет жуктуруп алуудан коркпой эл аралап жүргөн. Каарманыбыз жакында эле Аярзат коомдук фондун негиздеген аталган бирикме аярлоого муктаж катмарга жардам берүү максатында түптөлдү. Биз мына Аярзат коомун негизи көп жылдан бери жана ойлонуп, ушундай жакшы нерселерди ойлонуп, ушул жылы ишке ашырылып калды да, бул да Кудайдын буйругу менен. Анан кыйын кырдаал келип калды, деги эле дүйнө жүзүнөчү. Анан ошо кыйын кырдаалда биздин дагы ушул Аярзат коому дагы ушул жылы башында ачылып калгандыктан аябай бизге бир сыноо келди деп дагы түшүнсөк болот да, себеби ушундай кырдаалда ушундай коомдор аябай керек болчу да элгечи. Анан чын-чынына келгенде биздин колубуздан келишинче ушу Аярзат коомдук бирикмеси пандемияда ушу кыйналган элге ушунчалык бир чын жүрөгүбүздөн, колубуздан келген нерселердин баардыгына жардам бердик десек болот. Ак халатчандарга коргоочу костюмдар, аз камсыз болгондорго тамак аш, айрымдарга акчалай көмөк көрсөткөн Чынара айым бүгүнкү сыйлык алдыга коюлган план максаттарын ишке ашырууга дем күч болуп бергенин кошумчалады. Мынакей азыр ооруп жаткан, пандемия учурунда ооруп жаткан адамдарыбыз эмне болду, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз эмне болду. Биз элдин гана камын ойлоп, элдин гана жанагы курсагын тойгозуп калдык десек болот да. Анан жана ооруп жаткандарыбыз дагы деле ошол акыбалдан чыга элек да. Азыр биз алдыдагы ой пландарыбыз кайра ошондой мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, анан ооруп жаткан онкология менен көп аракет кылып, ошолор менен иштейин деп жатабыз да азыр.